Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда лидерликти тандайбыз телекөрсөтүүсү. Бул телекөрсөтүү коомдук канал, ошондой эле жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борбору экөө биргелешип даярдалып жатат. Лидерликти тандайбыз бул көрсөтүүдө биз ушул коомдогу айымдардын, мырзалардын, жаштардын арасындагы ушул лидерликке карата болгон алардын сапаттары, келечеги туурасында сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе алгач ушул коногубуз менен тааныштырып кетсек. Айнура Арзыматова тарых илимдеринин доктору, Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин тарых факультетинин кафедра башчысы. Ошондой эле бизде Малика Кулова дагы конокто, лидерликти тандайбыз теледолбоорунун Ишанал Арабаев атындагы студенттик демилгечи топтун жетекчиси. Нургазы Мусаев коомдук ишмер, ошондой эле Жаркынбек Касымбеков медицина илимдеринин кандидаты. Саламатсыздарбы? Ушул лидерликти тандайбыз телекөрсөтүүсү бизде биринчи эфир албетте чыгууда. Биз ага коногубузду, эң башкы коногубузду бир аздан кийин айтабыз. Ага чейин сиздерге суроо. Лидерлик деп эмнени түшүнөсүздөр? Сизден баштасак. Лидерлик деп буга негизинен чоң эки багыт бар да. Биринчи топто алар айтат, бул лидерлик табиятынан берилет адамга деп. Экинчи топто алар айтат, буну адам өзүн өзү тарбиялап лидер болот деп. Негизинен ушундай эки көз караштагы эки чоң көз караш бар. Лидер болуш үчүн сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир кызматка келип, же бир жашоодогу кандайдыр бир нерсе түрткү болгонан келетпи? Бизде көпчүлүк убакта түшүнүк ушул кызматка келген адам эле лидер деген түшүнүк бар да. Жок, лидер деми мындай жалпы мааниден алганда лидер бардык эле жамааттарда, бардык эле коомчулуктарда лидер болот. Анан кийин сиз берген суроо боюнча бул жерде кызматка биздин учурда, азыркы учурда кызматка келбей туруп төмөнкү жактардан өзүн лидерликке көрсөтүп, андан кийин азыркы учурдагы өлкө башына же болбосо кайсы бир чоң жамааттын башына келгендер ошондой бир жагдайда келген лидерлер деп мен эсептейм да. Илимий адабиятта мындай эң белгилүү бир типология болот, политическое лидерство деген. Бул Макс Вебердин типологиясы бар да. Роза Исаковна Отунбаеваны деле харизматический лидер деп да айтсак болот да. Бизде мына жаштардан да чакырганбыз. Жаркынбек мырза, айтсаңыз, Элиме деген коомдук бирикменин негиздөөчүсү да. Ушул лидерлик сапатка жетиш үчүн убакыт керекпи, кандайдыр бир эле учурда туруп боло калбайт да. Буга кандайдыр бир убакыт мөөнөт керекпи? Сиздин оюңуз боюнча ушул жаштар арасында кандай өзүңүздүн оюңузду айтат элеңиз? Сөзсүз түрдө бул эжем айтып кеткендей рационалдык жана харизматичтик лидерликтен ошо экөөнүн айырмасы катары ушул рационалдык лидерлик бул өзүн таптап, өзүн даярдап, белгилүү деңгээлде окууну бүтүп, тажрыйба топтоп жумушунда. Анан баардык баскычты өтүп анан келет да. На гребне волны орустар айтмакчы, баягы толкундун негизинде же болбосо бир окуя кубулуштардын негизинде келген лидерлер ал башка. Ал ошол башкача айтканда талпаны, топту, ошол нукту буралган, ошонун башында туруп бир белгилүү максатка көздөй алган адамды айтсак болот да. Лидерлерди эркек, аял деп бөлгө болобу? Эч мүмкүн эмес. Ал жынысы жагынан эч кандай бөлүүгө мүмкүн эмес. Анткени бул адамдык сапаттарга тийиштүү нерсе. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Сиз дагы айтып кетсеңиз өзүңүздүн ушул лидерлик боюнча кандай ойлойсуз? Лидер болуу үчүн биринчиден адамга чечкиндүүлүк жана сабырдуулук сапаттары керектелет. Анткени адам чечкиндүү болуп, өзүнө өзү жооп берип, жана дагы эл менен бирге болуп, элди түшүнүп, элдин сөзү менен дайыма чогуу иштеп, өзүнүн жумушун так аткарып, эл менен жакшы баарлаша билген адамдар лидер болуп эсептелет да. Жана дагы ошондой эле лидер болуу үчүн бир күндө же бир жумада лидер боло албайсың, анткени көп убакыт керектелет. Ошон үчүн сабырдуу дагы болуш керек да. Биздин ушул көрсөтүүбүздүн тушоосун кесип жатып, эң биринчи биздин ушул Кыргызстандагы лидер айымдарыбыз, президентибиз Роза Исаковнадан интервью алганбыз. Алгач ошонун кыскача маегин көрүп алсак, анан кайра уланталы. Саламатсызбы, Роза Исаковна? Биз абдан ыраазыбыз ушул биздин жаңы программабызга атайын убактыңызды бергөнүңүз үчүн. Бул программанын аты лидерликти тандайбыз деп аталат.
биздин ошол Кыргызстандагы айымдардын арасында, ошондой эле мырзалардын арасындагы ошол лидерлик сапат боюнча коомчулукка алып чыгалып деп атабыз. Сизге биринчи суроо, ошол лидерликти кандай түшүнөсүз? Лидерликке жетиш үчүн канча убакыт керек, же бир кандайдыр билим алыш керекпи? Ушул лидерлик жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтып берсеңиз. Лидер деген ошо элдин мүдөөсүн мындай чалдыра турган, өзүнүн мындай бир характери болгон, эрки болгон адамдар лидер болуп эсептелип атпайбы? Ошо кайсы бир турган нерсеге каршы чыгып, ошого өзүнүн мына өмүрүндө кандай бир баягы канжыга байлагандай болуп ушинтип аткан, бул лидер болуп эсептелет да. Анткени эч бир кыйынчылыктар менен эсептешпеген. Лидерлик бул адамдан көп нерсени талап кылат. Бул жөн эле бир койкоңдоп эле мына мен лидермин деп, же болбосо мына мен атым лидер деп чыга албайт. Мунун аркасынан мунун сөзүн угуп, мунун мындай өткөн өмүр баянын билип адам эч да антпесе лидер боло албайт. Мына сиз оор учурда келдиңиз, чындыгында өзүңүз айткандай көп эле лидерлер болду, бирок сиз өлкө башчысы болуп калдыңыз да. Ушуга сиздин баягы лидерлик сапатыңыз ошого түрткү бердиби, же кандайдыр бир деги эле ушул лидерди эл тандайбы, же лидер өзү суурулуп чыгабы ушул коомчулук эл арасынан? Эми биринчиден мен бир команданын мындай команда аркылуу шайландым да. Мен өзүм эле келдим, мен кыйынмын деп мен айта албаймын. Мага туш келип калды бийлик ошондо. Мага ошо айтышты, эже сиз мына сизге баарын жүктөп атабыз дегенде, мен макул деп эч мындай жок, оор келет, мен корком, мен аны жасай албайм деп айткан жокмун ошол жерде. Макул дедим, көтөрдүм дедим ошол жүктү деп. Мен ошондон баштап эле баягы саясатчылар айтып аткан нерсени элге жеткизип аттым да. Анан кийин курултайдын башчысы болдум. Анан курултайдын башчысынан кийин ошо баягы 7 апрелде бийлик оодарылганда, ошондо мына мага ыйгарылды да бийлик. Мына сиз ансыз деле ошо баштап келаттыңыз эле, сиз болуңуз дегенде. Анан мен ойлойм, мына эл деле билет, муну бизде баягы көп мыкты жигиттер арабызда. Анан булар да кичине атаандаш бири-бири менен дегенде. Анан ушу кандай бир мен бир консенсуска, же болбосо бир ойго, биримдик ойго ээ болдум окшойт. Ошентип келдим. Анан менде да бир тажрыйба бар, менде да бир кандай билим бар. Мени деле мына акыркы 30 жыл бою мен ушу Кыргызстандын саясатында жүргөн адаммын. Ошон үчүн ушунун баары топтолуп ушу менин башыма уюлуп калды окшойт. Лидерлик боюнча алганда, өзүңүз айткандай, саналуу эле айымдар бизде саясатта такшалып акырынан келатат. Анан кийин мисалы аял заты негизинен бул эне, анан кийин үйдүн очогу, анан көпчүлүк ушул биздин эже карындаштар региондордо болобу, башка жердеги, алардын ушундай баягы мен лидер боло албаймбы деген оюнда, жүрөгүндө бир нерсе болот экен да. Сөзсүз ал үчүн жогорку билимдүү болуш керек экен. Анан көп кызматтарда, мамлекеттик кызматтарда иштеп анан лидер болот деген түшүнүк калып калган да. Ошол үчүн ошол айымдарга сиздин кандай бир кеңешиңизди айтат элеңиз? Мен бир нерсени айтат элем. Ушу жогорку кызматта жүрсө эле, анан эле такыр эле үй бүлөсүбүз, балдары жок деп ойлобошсун. Биздин деле үй бүлөбүз бар, биздин деле балдарыбыз бар. Мына кимисин албасаңыз, булардын үйүнө келсе күйөө турат, аны да караш керек. Алда айтат, сен жумушуңда балким чоңсуң да, үйгө келгенде баягы аял башың менен үйдөгү жумушту жаза дегендей, балдар бар ыйлап аткан, чыркырап аткан дегендей, аларды да бир эптеп, эки жакты тең бүтүрүп жүрүшпөйбү. Ушунчалык кыйын биздин аялдар, башкача айтканда. Мына жанагындай жаш кадрларга мен айтат элем, чындан эле биринчиден бизге билим керек, сөзсүз. Мына мен бүгүнкү күнгө чейин билим менен эле жеңип келатам. Мен чын айтат элем.
тажрыйба деген эми менде бар, сөзсүз. Мен мына эми асмандан парашют менен түшүп келген жокмун азыркы саясатка. Бирок мен ошо мурун өткөн замандагы билим мени ушул күнгө чейин эле эки канаттай болуп эле алып келе жатат. Азыркы биздин толуп аткан кыздар, бизде андай мүмкүнчүлүк жок эле. Булар болсо Америкада да окуп, Японияда да окуп, башка жерлерден окуп келип атышат. Чет тилдерди билишет. Азыр дүйнө жүзүндө мындай бир конкуренция болуш үчүн, мына мен мисалы ошол барганда Хиллари Клинтон болобу, башка президенттер болобу, мен англисче сүйлөйм да, түз сүйлөйм да алар менен. Мага эч котормочу кереги жок. Азыр чет тилде сүйлөбөсөңүз кем болосуз, кембагал болосуз. Азыр менин ордумдагы адам кытайча да сүйлөш керек. Мына неме Казакстандагы чоңдордун баары 1-2-3 тилде эркин сүйлөшөт. Ал сөз ушундай болуш керек. Биз сүйлөбөсөк чет тилдерде, биз анда маргинал болуп калабыз, четте калып калабыз. Ошон үчүн мына лидер болом деген аял киши сөзсүз билими жогору болуш керек. Мейли Бишкектен бүтсүн. Бизде да мыкты университеттер бар ушул жерде. Чет тилди билиш керек сөзсүз. Абдан бышык болуш керек. Дасыккан бир бизнесмен болобу, же кандай бир политолог болобу. Бизде андай кыздар арбын азыр. Ошолорго эле жол болбой атпайбы? Бизде саясат дегенде акча чечип калды көп учурларда. Мына акчаң болсо депутаттыкка да өтөсүң. Мындай бир мыкты бизнесмен болсоң, эртең министр да болуп калат экенсиң. Фракция сени тандап, мо колунан келет, бизнес абдан бай деп туруп, агентствонун башчысына, бир чоң мамлекеттик мекеменин башчысына коюп коет экен. Тилекке каршы кыздарда жок болуп атат ушундай мүмкүнчүлүктөр. Ошон үчүн мен айтат элем, бул мына кыздар билимдүү болсо, ошол эркек жигиттерди мындай бир билимден ашып турса, ошолордон өйдөрөөк турса, сөз тандалат.